Geçenki окуя боюнча айтпаса болбойт. Урматтуу Нурлан Турганбекович, урматтуу депутаттар, президенттин өкүлү. Конституция боюнча 51-ci беренени ачсак, ушул жерде жазылып турат да, жаран жарандуулуктан ажыра албайт. Бирок желекке каршы ошол эле карабай, кече кыргызды Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарды. Аны айтпаса болбойт. Чындыгында бул ашыкча болуп атат, катуу эле ашыкча болуп атат. Сот чечим чыга электе уже милициялар сразу чыгарып, алып барып аэропортко, Москвага жиберип коюшту Болот Темировду. Эми мен түшүнүп атам, ал расследование кылган, кишилерге жакпайт, бирок бул өтө мындай өчүн алып, укук коргоо органдар менен, соттор менен пайдаланып ушундай кылып бул туура эмес. Мыйзамсыз бул аракеттер. Мына мен бир нерсеге таң калатам. Мейли коомчулук өзү азыр инфляция болуп, баалар өсүп, алар ошого карап саясатка киришпей, алар көңүлдү бурбай жатат. Бирок мен эл аралык уюмдарга таң калам да, алар өзүлөр муну мыйзамсыз деп айтып, бирок ошол эле кезде бизге гранттарды берип атканын мен таң калатам. Урматтуу депутаттар, бул маселени дагы карабаса болбойт. Себеби мындай кыла берсе, укук коргоо органдары менен пайдаланып жүрө берсе, бизде таптакыр биз мына Афганистанда эле болуп калабыз. И уже практически болуп калдык. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, өтө аша чаппайлыкчы суранам. Мына өткөндө мен президентке кайрылганда, аялдарга аярлуу мамиле жасайлык дегенде, не деп жооп бердиңиздер? Мыйзам баарына тең деп. А көчө биз нени көрүп атабыз? Болот Темировду незаконно вывели из страны. Поэтому, уважаемые представители власти, я к вам обращаюсь. Давайте все-таки, я понимаю, мы нарушаем, но не настолько же.